Урматтуу мекендештер, ушул видеолорду кыскача көрбөстөн кыска убактыңыздарды бөлүп толук көрүп койсоңуздар аябай абдан маанилүү видеолор болуп атат. Ошол сындаган инсандарга көңүл бурбай эле коеюн деп колдон келишинче аракет кыласың, бирок комментарий жазып, башка жана башка кылып аткандан кийин эми көрүп туруп унча албай койбойт экенсиң. Айтып кетпесек болбойт, жада калса, мына 2 жылдан бери жумушубузга асылдыңыздар. Минип жүргөн машинабызга асылдыңыздар. Жүргөн кебетебизге чейин асылдыңыздар. Эми кечеүнү кийимибизге чейин асылып атасыздар. Асылбаган эмнеңиздер калды деге. Ушул сөзүмдүн ээсин айтаар элем да. Асылбаган эмне калды? Эми биз кандай жүрсөк дагы, бирок урматтуу бир туугандар, артыбызда жумуш болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Артыбызда жумуш болуп атат. Биз курук сөз менен кылган жерибиз жок. Аллах Таала сиздерге ырыскыны берип атат. Ошол ырыскыңыздардын бир бурчун ушул жерге себепкер кылып атат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кудай бурса, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду мынакей дагы да сонун иштердин үстүндөбүз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Мынакей ушундай сонун иштерге Кыргызстанда 6 миллион элдин арасынан сууруп чыгып, мына бизди ушул жумушка себепкер кылып атат. Бирок мындай чоң иштерге Алла Таала себепкер кылгандан кийин ар кандай сындар болот экен. Эми бир бийиктикке жетиш үчүн оңой эле ал бийиктикке жете албайсың. Оңой эле ал бийиктикке чыга албайсың. Албетте ал бийиктикке жол алгандан кийин ар кандай тоскоолдуктар болот, сындар болот дегендей, анан араңдан ошол сындарга чыдасаң, чыгасың деген сөз бар. Мисалы айтканда, биз кадимкиле лестницадан тепкичтен бийикти карай жол карап баратканда биз азыр Кудай бурса жарымынан жогору момундай айтканда көтөрүлүп калдык. Бирок ушунча сындардан кийин ошончо элдин сынына сынып чыдабай калбастан ылдыйга түшүп кетүү, мындай айтканда аркага жол жок. Ошол бийиктикке жетиш керек деген максат менен гана алдыга аракет кылып кетип баратабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз 2 күн сайын муктаждар комплексинде болуп аткан
жумуштарды сиздер менен бөлүшүп атабыз. Мына ушул жумуштардын үстүндө кээ бир инсандар ушунчалык бир көңүлдү бандай иренжитип, өздөрү колунан эчтеке келбей ар кандай сын пикир сөздөрүн жазып атышкан адамдар болуп атышат, инсандар болуп атышат. Ошол сындаган инсандарга көңүл бурбай эле коеюн деп колдон келишинче аракет кыласың, бирок комментарий жазып, башка жана башка кылып аткандан кийин эми көрүп туруп унча албай койбойт экенсиң. Баягындай эгерде ар кандай адамдарда ар кандай баягындай сындар болгондон кийин унчукпай койсоң дагы ар кандай ойдо калып калышы мүмкүн деп биз ар бир ушундай сөздөргө жооп берген аракет кылып келебиз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, кече күнү айтып атасыздар да, эми бизди бир отол эле мажбурлап бүттүң го дегендей ушундай эме кылып атасыздар да. Биз 2 жылдан бери ушул комплексти салып аткан болсок, негизи 5 жылдан бери 2015-тен бери ушул ишти жасап аткан болсок, биз бирөөнүн эшигин алдына барып, же эшигин такылдатып, же бирөөнүн атын айтып, "Эй, сен ушул жерге жардам бербей атасың, сен ушул жерге кайдыгер карап атасың, эч кандай карабай атасың" деп бирөөгө сөз келтирелekпиз, сөз тийгизе элекпиз. Бир адамдын жеке баягындай личностуна сөз арта элекпиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, кече күнкү ушундай бир ушундай элдин баягындай эмесине жазгандарына, сындарына жазып айта кетпесем болбойт. Себеби биз эч кимди мажбурлаган жокпуз да, урматтуу бир туугандар. Эгерде бириңиздерди мажбурлаганыбызда, анда ушундай нерсени айтсаңыздар болор эле. Же бирөөңүздөрдү айтып деп, могул жерге жардам бергиле деп кайра айтып атабызбы? Урматтуу бир туугандар, мен катуу айткан болсом, ошол эле мүмкүнчүлүгү бар инсандар бирден кирпич салым кошуп койсоңуздар, мына ушундай иштерге себепкер болуп калат элеңиздер деген сунушумду айтып атам. Ошол бирден кирпич сиздерге салым кошуш оор келген болсо, мен сиздерден капа дагы болбойм, сиздерди мажбурлабайм дагы, мен сиздерге жаман сөз дагы айтпайм, мен сиздерге таарынбайм, капа дагы болбойм. Сиздер жада калса, кээ бириңиздерге ушул видеолор жакпай аткан болсо, сиздерди көрбөй калды деп, анда дагы капа болбойм. Бирок биздин жумуштарыбызды күтүп аткан инсандарга мен кайрылып атам. Күтөт күн санап. Мына ошол инсандарга кайрылып атам, туугандар. Кече күнү эми ар кандай сөздөр айтылып атат да. Эми ал сөздөргө баягындай баш ооруткум келбейт, бирок айтып кетпесек болбойт. Жада калса, мына 2 жылдан бери жумушубузга асылдыңыздар. Минип жүргөн машинабызга асылдыңыздар. Жүргөн кебетебизге чейин асылдыңыздар. Эми кече күнү кийимибизге чейин асылып атасыздар. Асылбаган эмнеңиздер калды деге. Ушул сөзүмдүн ээсин айтаар элем да. Асылбаган эмне калды? Эми биз кандай жүрсөк дагы, бирок урматтуу бир туугандар, артыбызда жумуш болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Артыбызда жумуш болуп атат. Биз курук сөз менен кылган жерибиз жок. Курук сөз менен сиздерге баягындай даттанып, же болбосо кайра айтып мактанып аткан жерибиз жок. Ошон үчүн ар бириңиздер мындай шартыңыздарга жараша бир нерсени жасасак жакшы болот эле. Эгерде мен сиздердин баягындай убактыңыздарды алып, көңүлүңүздөрдү иренжитип, же сөздөрүм кээ бириңиздерге катуу тийип аткан болсо, мен албетте алдын ала кечирим сурайм. Бирок сиздер дагы биздин жумушубузга эч кандай баш оорутпай эле койсоңуздар болот. Бул жумуш Алла Тааланын буйругу менен башталган. Аллахтын жардамы менен башталган. Сиздер ойлобоңуздар, мен жардам берип, анан ушул иш бүтүп атат деп. Мен берип атам, анан ушул иш бүтүп атат деп ойлобоңуздар. Аллах Таала сиздерди себепкер кылып атат. Ушуну бир билип коюңуздар. Аллах Таала сиздерге ырыскыны берип атат. Ошол ырыскыңыздардын бир бурчун ушул жерге себепкер кылып атат. Ушул нерсени эсиңизден чыгарбаңыздар. Мен дагы жеке ушул Ак ниет аманат фондунун жетекчиси катары ушул жумушту мен кылып атам деп эч качан айтпайм. Бүгүнкү күндө кээ бир чоң эле аттуу башты адамдар деле акча болсо бүтө берет деген сөзүн айтып атышат. Ошол акча каяктан келип атат? Ошол акчаны табабыз деп ар бириңиздерден мына ушул жаман сөздөрдү угуп атабыз го. Барыңыздарга чыдап атабыз го. Эмне деген сөздөрдү айтып атасыздар? Кээде ойлоп, эмне зарыл ушунча сөздү угуп?
ушул жумушту таштап салайынчы, койчу дейин десең, бирок баягы милдет кылгандай болуп эле кайра айта бербейин. Аллах Таала ошончо элдин арасынан бизге буйругандан кийин мындай сыноолор боло берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет деген принцип менен эле иш алдыга кетип баратат да. Эми сындар болбосо дагы иш алдыга жылбайт. Албетте, сындар болуп туруш керек. Сындар үчүн дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондой инсандар дагы болуп туруш керек. Ошондой инсандар болуп турса анан ишиң алдыга жылат. Негизи пенде экенбиз да. Колубуздан кээ бирлерибизде эчтеке келбейт экен. Келет, ниетибиз жок да. Кече кээ бир инсандар айтып атат. Берет элек жок дейт. Ой, бир тууганым, сизде 100 сом акча жокпу? Мен бир күнү кайрылып атам. Ушул жерге 100 сомдон тамчылап көл куралат, тамчыдан көл куралат. 100 сомдон жардам берсек, канча муктаждардын муктажына себепкер болот элек. Урматтуу бир туугандар, ушул жерде кимдер жашайт? Бул жерде менин таанышым, же менин досум, же менин жердешим, же менин жакыным жашабайт. Бул жерде жашай тургандын даже биз дарегин билбейбиз. Ким жашаарын бир гана Кудай билет. Кудайым кимге буйруганын Алла Таала өзү чечет аны. Аллах деп башталган, даже үйдүн ээси жок, бирок сүйүнүп жашап атабыз. Кудай буйруса бул жерде мискиндер инсандар жашайт. Жетимдер жашайт. Муктаждар жашайт. Үй жайы жок. Жашаарга жери жок. Биздин бир боор мекендештерибиз жашайт. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жетимдин башын бир сыласаң, ошол сен колуң тийген жеринде канча чач болсо, мана ошончолук соопко эгедер болосуздар. Мен ушундай бир сиздерге жүрөктөн илхам келип айтылган сөздөрдү сиздерге катуу тийип атабы, кээ бириңиздер ар кандай кабыл алып атасыздар. Биз айтпаганда ким айтат? Биз жөн гана айтуучубуз. Ал жагы сиздердин ыктыярыңыздарга жараша. Сиздерди эч ким мажбурлабайт. Сиздердин деңгээлиңиздерге жараша. Калганы. Биз эскертүүчүбүз. Эртең акыретке бардыгыбыз барабыз. Эртең акыретке барганда, эй, урматтуу медер, сен эмнеге буларга эскертпедиң элең? Сен неге буларга айтпадың элең деген нерсе болот. Бир, экинчиден, ошол эле жаныңда жүргөндөр эртең акыретке барганда, медер, сен бизге эмнеге айтпадың элең? Сен эмнеге бизге эскертпедиң деп биздин тапкан сообузду талашат. Ана ушундай болот. Бул менин жеке өзүмдүн оюман чыгарылган нерсе эмес, бул хадисте бар. Мына ушундай урматтуу мекендештер, ошондуктан бул жашоого биз сыноо үчүн жаралганбыз. Убактылуу конок жашоодобуз, түбөлүк жашоодо эмеспиз. Кимдир гана кетип атат. Бул жашоодо түркүктөй болуп, түбөлүктө эч ким калган эмес. Падышалар кеткен, пайгамбарлар кеткен, менмин деген миллиондор, миллионерлер кетип атат. Көрдүңүзбү? Эгерде акчасы менен бул жашоодо калып кетем деген инсан болгондо, анда мен атын айтпай эле коеюн, мына ошол инсандар дагы калмак бул жашоодо. Дагы кимибиздин алдыбызда канча өмүр бар, бир гана Кудай билет. Бирок сиздерде бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Акыреттик жашооңуздарга түбөлүктүү үй салганы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жаннатка кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мана ошол мүмкүнчүлүгүңүздөргө, урматтуу мекендештер, мен сиздерге себепкер болуп калайын деп атам. Мына ушундай. Кудайга шүгүр деңиздер, ар бириңиздерде бар, жок эмес. Мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк жок болсо, эки колуңуздар менен алакан жайып, дуа кылып кое турган шарт бар. Жок дегенде оозубуздан жакшы сөз айтып кое турган убакыт бар, шарт бар, мүмкүнчүлүк бар. А бирок сиздер ошону да кылбай атпайсыздарбы? Дагы сын айтып коебуз. Бирөөнүн кийимин асылган бул пенде, бул мен сөз менен айта албайм, бул кандай адам? Билбейм, мен андай инсандарды мен түшүнбөйм дагы. Мен инсанга мен комментарий дагы бере албайм. Момундай айтканда. Мейли ишибизге комментарий айтпайсыздарбы? Могул иште мындай болуп атат. Могул ишиң мынча катарлы кирпич болуп калды. Могул ишиң шабагындай болуп калды. Могул ишиңдин нериндеги айнеги жок, эшиги гана, могулундай кандай, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, печкасы гана. Муктаждар үчүн кандай шартта болот? Эми алдыңдагы план, келечектеги план жумуштар кандай болот деп ошону сурабайсыздарбы? Көрдүңүздөрбү, сиздер кызыктар эмессиздер да. Сиздер менин басып турганыма кызыктарсыздар. Дагы медер эмне жумуш жасайт экен? Дагы медер каерге чейин барат экен? Дагы медер
дагы канча жумушту кылар экен. Дагы медер канча иштерге барып, анан токтоор экен. Дагы медердин колдоочулары качан токтойт экен, анан медер бир күнү муңайып бизге качан чыгаар экен деп ойлоп күтүп турасыздар да. Урматтуу бекештер, урматтуу бир туугандар. Кыргызстанда 6 миллион эл болгон болсо, мындай жасалып аткан жумушту бир гана жараткан Аллах колдоп, бирок 6 миллион эл колдобой турса, Аллахтын колдоосу менен бул иштер кете берет. Ойлобоңуздар. Биз колдобой калсак бул иш токтоп калат деп. Эгерде 6 миллион эл жардам берип, бирок Аллах Таала бул ишиңе колдобосо, жардамын бербесе, анда сенин ишиңде дагы береке жок, ырбаж жок, алдыга дагы кетпейт. Мана ушундай урматтуу бир туугандар. Бул Аллахтын буйругу менен, Аллах Тааланын каалоосу менен башталган жумуш. Ушул иштеримде бир кемчилик болсо, бетим айтыңыздар. Сиздердин аманатыңыздарды туура эмес иштетип аткан болсок, жүзүм айтыңыздар. Келиңиздер. Мисалы, ар бириңиздер келиңиздер, эшик ачык, мына баратаны кое элекпиз. Ушул жерге келип, өзүбүз колубуз тийбей атса дагы, ушул жерде иштеп аткан усталарга келип, 2 султан чай 30 сомдон 60 сом. 2 дарбыз 50 сомдон 100 сом. 160 сомдук нерсени көтөрүп келе албай атабыз го ушул жерге. Анан сын айтасыздар да. Бул жер жеке менин кызыкчылыгым үчүн болгон жок, муктаждар үчүн болгон. Дагы эске салып коеюн. Эстеп эме кылыңыздар, ойлонуңуздар. Урматтуу бир туугандар, просто мен бул нерселерди айтпайт элем, кечеки сындардан кийин ушул сөздөр чыгып атат. Кудай кааласа ишибиз алдыга жыла берет. Караңыздарчы, керемет. Не деген иштер жүрүп атат. Азыр экинчи этажда момундай сонун, темир, калың, прочный эшиктер коюлуп атат. Ал эшиктин баалары сырткына. Биз 3 эшик алдык. Өткөндө мен айтканмын сиздерге. Бүт мынакей чектери бар. 12 000 сомдон 36 000 сом. Буну турнуга 2 эшик 4300дөн 8600 сом. Замогу 2 замок 750 сомдон 1,5 сом. Жанагы ашык машык, пена, жана башкасы менен жалпысынан 47 500 сомдук бүгүн момундай эшиктин ушундай жалпы эмеси менен алып келдик. Ушул эшикке жардам берген менин Россияда Иркутскте эмгектенген досторум бар. Мен досторум боюнча бир күнү дагы бир кенен эфир тартам, Кудай бурса. Достун досу болот дейт го. Дос башыңа мүшкүл, кыйынчылык түшкөндө досуң ким экени билинет. Досум көп деп кээ бирлер аябай баанда сыймыктанат. Бирок сен бир күнү муңайып калганыңда, ошол досторуңдун жаныңда канчоосу калганда, анан сен билесиң. Айта кетсем, мына ушул жерде биздин кайрымдуулук иш сапарыбызда биргеликте сапарлашып болуп жүргөн досторубуз мынакей физический жактан жардам берип атат, материальный жагынан жардам берип атат. Иркутскден кече Зайыр деген бир досубуз 15 000 рубль акчасы салды эшикке деп. Россиядан дагы бир Азамат деген, Москвадан Азамат деген досубуз бар. Ар бир ушинтип элге кайрымдуулук жасап чыкканыбызда дайыма 5 000, 10 000ден жардамын берип турат. Ошол Зайыр деген досубуз Иркутскден кече күн 15 000 акчасы салды деп, азыр эшиктерди алып келдик ушул акчасына кошуп. Өткөндө да 5 000 рубль акчасын салган. Жана башка бир туугандарыбыз бар, күн санап колдоп аткан элибиз бар. Кудайга шүгүр жардамын берип атат. Жүрүңүздөр, биз анда экинчи кабатта иштерди көргөзөбүз. Анан кичине болсо дагы өзгөрүүнү байкап атасыздарбы? Биринчи кабатта верандалардын айнектери толугу менен коюлупту. Караңыздар, сону болуп. Бектур деген инибизди мен азыр чакырсам жаныма келбей атат. Аябай активный болуп, айнектерин сонун кылып коюп берди. Азыр мен могул жагында капталында главный кире турган эшиктерден 6 бар. Биринчи этажда 6 семья болгон болсо, башка эшиктердин азыр мен размерлерин эсептетип, бир эме кылып атам, жасатайын деп. Примерно бир эшик бир 10 000 сомдун тегерегинде болот экен. 6 эшик бар. Анан внутренний биринчи этажда дагы 12 эшик бар. Ушул эшиктерге себепкер болуп калыңыздар деп сиздерге чакырат элем. Кудай кааласа калган айнектер толугу менен бүтөт. Экинчи кабатта көрүнүп атабы? Намазкананын пластиковый алюминий эшиктери сону коюлду. Азыр экинчи кабатта дагы темир эшиктер коюлуп атат. Отопление боюнча көрдүңүздөр, Кудай кааласа эртең толугу менен отопление иши бүтөт. Анан үстүдө обделка жумушу дагы болуп атат.
Жүріңіз. Урматтуу мекендештер, биздин азыр Муктаждар комплексинин 2-кабат бөлүмүндө зданияда отдельно ушундай паровой 2 системага бөлүнгөн. Бир системаныкы ушул летний очоккана жака бир печка коюлган, ал жак азыр толугу менен бүттү. Азыр ал жакта көргөзөбүз. 2-кабатта болсо момундай мынакей иш жүрүп атат. Азыр могул печка жерге коюлат. Биз бүткөн стяжканы буздук. Жылдыз ага, салам алейкум. Мынакей азыр сизди элибиз көрүп атат. Ушул жерди эмне үчүн буздук? Анан эмне үчүн ушу печканы коюп атабыз? Өзүңүз түшүндүрмө берип берсеңиз жакшы болот. Бул печка биздин оюнга бери чукураак келген үчүн бери атай азык да, ошон үчүн. Самолет бере алды, ошон үчүн чукураак ушул атай чукурук. Биздин түшүнүгүбүз боюнча могул турбалардан печка пасыраак туруш керек. Ошон үчүн сиздер каздыңыздар. Бул эмне үчүн пас туруш керек негизи? Бул эми самолет ушундай келет да, ушул Система ушундай. Без насос, без свет иштей берет деген ушул система бул. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, мынакей азыр көрдүңүздөр, Жылдыз аке жамааты менен мына ушундай иштер жүрүп атат. Бирок могул жер бузулуп калыптыр деп эме кылбаңыздар. Бузулган менен биз азыр стяжка куябыз, жакшынакай, анан кийин печка коюлат. Азыр Жылдыз аке айткандай эле негизи ар бир турбадан печка ылдыйраак болуп турса, ошондо баягы өзүнүн системасы менен без насос, без свет бул баягы здание сый берет экен. Анан бул жагында мынакей көргөзүп койсоңуз, бул жер өзү спальный бөлмө болчу. Бул жер өзү биз жанагы айтып аткан бир семьянын бөлмөсүнүн спальный бөлмөсү болчу. Мына ошол спальный бөлмө 1.30га кыскарды. Бирок 1.30га кыскарган менен бир семьяны, бирок ушул жерде 6 семья жылуу жашайт. Бул печкага биз места таппай, сырттан эч кандай места таппай, акыры биз ушул жерди жарым кыш менен бөлүп, анан кийин ушул жакты топка кыла турган болдук. Азыр биз бул жерден эшик бөлүп чыгабыз, могул жерден атайын эшик кылабыз дагы. 2-кабатка чыгып кеткен лестницадан 2-кабатка чыгып кетет, площадкадан бул жакка да кире турган ушундай места болот. Жылдыз аке биринчи этаж жактын печкасын толугу менен коюп бүтүпсүздөр. Мына ошол жакты көргөзүп койсоңуз жакшы болот. Жүрүңүз. Урматтуу мекендештер, биздин өткөнкү эмедеги көргөзүлгөн печкаларыбыз мына ушул. Бир печкабыз мына ушул жерге коюлду. Бир кабат боло туруп, биринчи кабат 3 семья жашай турган жерге. Бул жер бизде өзү летний кухня. Бир печканы толугу менен коюп улап бүтүштү. Мына азыр сонун болуп суу чыга турган баардык насостордун азыр баардыгын көргөзүп койсоңуз болот. Жылдыз аке бул печка боюнча, бул жак эме боюнча өзүңүз айтып кетсеңиз, азыр толугу менен бүттү. Бул толук. Бул эми дымоход урулса болду, иштейт да болчу. Бул жерден моор чыгыш керек. Моор чыгыш керек, нерден бир бияка сынып, нерден бурч менен чыгып кетет, моорчу. Бурч мененби? Нерден бияка бир сынат, болчу. Кирпич менен урулат, бияка бир сынып, түптүз чыгып кетет да болчу. Насос кандай кылат? Насос бир şey etпейт, бул нерден үстү кетет да, бияка чыгып кетет. Түшүнүктүү. Бул азыр насос жомана запас эле коюлду да ушундай. Запас. Негизи без насос деле иштей берет. Без насос иштейт, просто суу кайнап кеткен. Бул азыр биздин бул печка ушул бойдон калдыбы? Ушул бойдон калды. Бул печка баягы сырты утепление болгон деген печка ушул да? Бул утепление печка да, болчу. Ичинде стекловатор болгон, телефон алышып койгон сыртычы. Ушундай печкаларды башка жерлерде коюп атасыздар, жалп болбой атабы? Жок. Каракчылык болуп атабы? Жакшы, бул жалп жок. Кудай кааласа 2-кабатты да толугу менен бүткөндөн кийин, дымоходду бүткөндөн кийин отту жагып, батарейкаларды кармап, бүт баарын текшерип бересиздер иншалла. Сиздерге чоң рахмат. Бир сонун иштерге себепкер болдуңуздар. Жылдыз аке шериктердин аттары ким эле? Дүйшөн аке, Акыл аке, мына азыр 3 киши биригип, мына бул жерде азыр ушул паровой отоплениени толугу менен бүтүрүп беришти. Колдорунан келишинче жардамын беришти. Негизги бул материалдарды сатуучу башка жерде, булар ушуларды установка кылып кыла турган агаларыбыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эгерде мен учурдан пайдаланып, ушул жерде кызмат кылып аткан ар бир усталарды сиздерге сунуштамакчы элем. Себеби бул жерде иштеген усталардын момундай айтканда колдору ачык, иштери жүрүшкөн, ушундай башкача усталар иштеп атышат атасыздар. Эгерде кимиңиздердин ушул усталарга ишиңиздер түшкөн болсо, кайрылсаңыздар болот иншалла. Иншалла биз кыскача элге сунуштап кетсек,
Мына ушундай урматтуу мекендештер, бул үйдүн эң башкысы ушул паровой отопление жылуулук. Bir жылда 12 ай болгон болсо, 4 мезгил болгон болсо, 3 мезгил билинбей өтүп кете берет. Жаз, күз, жай айы билинбей өтүп кете берет. А бирок кыш мезгилге билесиздер. Кыш мезгилге адам баласы 3 мезгил бою даярданат экен. Кышка даярданышыбыз керек деп отун алабыз, көмүр алабыз, үйгө жылуулук кылабыз, кыштан чыгышыбыз керек деп оокат даярдайбыз, продукт даярдайбыз. Эң башкысы үйүң жылуу болсо, жашоо өтө берет. Ансыңарындай, бул жерде ушундай жылуулук маселеси Кудай болсо чечилди. Анан ушул жылдызака кармап атканыңыз. Бул температурада датчик. Бул жерде суу канча ысык болуп турса көрүнүп турат. 80'ge çayın çağrışı ettirir. 80'den gün öz nasıl satın. Neme işte? Elektrikli jaklar bul jakta olur? Şunu yakta. Anı da koyulgan joktu azır. Ha. Koyulgan joktu. Anı da koyup ketez olursa şamda koyuşuz bile. Mana ушундай достор, жакынырып келтирип термодатчиктерин, насосторун көрүп койсоңуздар болот. Көрүп койсоңуз. Лестница боюнча дагы лестницаны көрүп атасыздар. Лестница дагы бүтөйүн деп калды, Кудай кааласа. Могул жери бүтүп калган болсо, экинчи кабатка сонун лестница менен чыгып калабыз. Мынакей урматтуу мекендештер, биз мен жогоруда айтып өткөн 12 000 сомго келген эшиктерибиз мына ушулар. Көрүп атасыздарбы? Чөткү. Мынакей. Мынакей, бул жак кадимки ишкана бөлмөсү, швейный цех. Мына ушул швейный цехка биз момундай 12 000 сомдон момундай эшиктер коюлду. Мына замоктору эки жеринен өтө укмуш эшик экен. Бул жерге биз эмне үчүн темир эшик коюлду? Себеби бул жер деген сыртта болот да, бул жагы жабылбайт. Сыртта болот, кээде жаңгыр болуп калат, кээде башка болуп калат. Ошондо бул баягындай аба ырайына дагы баягындай эшик өзгөрбөй, эгерде жыгач болсо шишип кетип жана башка болот эле. Сыртка ушундай темир эшиктер коюлду. Темир эшиктин арзандары да болот экен. Сырты темир, ичи МДФ болот экен. А бунун эки жагы тең мондай темир, бирок ичи утеплениясы, баягындай ичинде стекловатасы жакшы. Могул жерлерде резинкалары бар. Ичке эч кандай жада калса үн да болбой тургандай, суу кирбей тургандай ушундай сонун эшик болду буюрса мынакей. Бул жак ошо жанагы эле швейный цех бөлүмү. Биз өткөндө мен бул жакты көргөздүм билем. Бул жак дамасканан болсо биз мындай эме кылып алюмин, пластиковый алюмин эшик койдурганбыз. Мынакей бул жакта өзүнчө сонун. Могул жерге айнеги коюлгандан кийин чөткө болуп калат. Бул жагы да Кудай кааласа бүткөнү жакындап калды мынакей. Ушундай эшик болуп атат бул жагы. Бул жанагы внутренний ичкериндеги залдан спальныйга өтүп кеткен жердеги эшиктер. Бул коюлгандан кийин дагы көрөсүздөр. Сонун эшиктер булар дагы. Бул дагы мына чекелери, ортолорунан дагы жыгач качествосы жакшы. 4300дөн алып туруп атпаймынбы? Жакшы эшиктердин катарына кирет буюрса. Эң башкысы могул главный эшик сонун болуп калды. Бул комнатада азыр аптелыштын иштери жүрүп атат мынакей. Эми башка комнаталар, потолокторун биз гипсокартон улаткан болсок, бул комнатаны мондай эрдек кылып көрөйү дедик. Мындай форма чыгарып, азыр сонун фигурада иш болуп атат. Кудай кааласа бул бүткөндөн кийинкисин дагы көрөбүз. Спальный бөлмөлөрдү биз ак кылабыз деп чечкенбиз. Кудай кааласа ак кылып полду жаптыргандан кийин анан үй бүткөндө дагы бир сонун сиздерге көргөзөбүз. Бунун качествосы дагы сонун МДФтер. Сыртына резиновый МДФ деп коет экен. Май болгондо, кир болгондо сүртүп ачып тура тургандагыдай ушундай МДФтер болот экен буюрса. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Кудай кааласа иш боюнча биз кыскача сиздерге бөлүштүк. Жогоруда айтылып өткөн ар бир сөздөргө маани берип, пульт коюп уксаңыздар албетте түшүнөсүздөр. Урматтуу мекендештер, ушул видеолорду кыскача көрбөстөн, кыска убактыңыздарды бөлүп, толук көрүп койсоңуздар, аябай абдан маанилүү видеолор болуп атат. Бул видеолордо ушул саламатка муктаждар комплекстин
кайсыл кимдердин колдоосу менен кимдердин деми өрчүлүп бүтүп аткандыгы баардыгы айтылып атат. Бул кичинекей айтылып аткан комплекс өзү кичинекей болгону менен могул объект аябай чоң экен, көрүп атасыздар. 2 жылдан бери чындыгында ушуну бүтүрөбүз деп канчалаган инсандарга жакшы көрүнүп атабыз, канчалаган инсандарга жаман көрүнүп атабыз. Албетте бул кылып аткан ишибиз бир Аллахтын ыраазычылыгын табуу, экинчиден мекенибиздеги үй-жайы жок муктаждарга себепкер болуп калуу. Ошол муктаждар дагы сиз менен биз сыяктуу кышта жылуу үйдө жашап калса экен. Мен жогоруда айтып өткөндөй, бул убактылуу жашоодо дагы канча өмүрүбүз калат, канча өмүрүбүз бар, бир Кудай билет. Мына ошол өмүрүбүздүн аягына чейин элибизге муктаждарга кызмат кылып жардамыбыз тийип калса дейт элем. Сиздер дагы ушул иштерге себепкер болуп калыңыздар. Анткени бул жумушту муктаждар пайдаланат. Эгерде суу чыгарсаңыз, көпүрө чыгарганга, жол салганга, үй салганга, мечит салганга, жана башка негизи эле эл пайдалана турган жумушка себепкер болсоңуз, урматтуу мекендештер, сиз акыреттик жашоого, бул жашоодон чыныгы жашоого кеткен убагыңызда дагы сиздин дарегиңизге сооптор жазылып тура берет. Мына ошол жагын эске алып коюңуздар. Бул кылган ишиңиздердин сообу эч качан токтобойт. Мүмкүнчүлүк бар да, Кудайга шүгүр. Ошондуктан сиздер азыртадан себепкер болуп калыңыздар. Мейли бул жерге, мейли башка жерге. Мен бир гана бул жерге дебейм, ар бир иштерге себепкер болуп калыңыздар демекчимин. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.